Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басары шайлоонун чачыруу добуш берүүнүн натыйжасында депутат Садырбаеванын талапкерлиги үчүн 76 макул, 2 каршы чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басарлыгына депутат Садырбаева Жылдыз Эсенбековна жактырылсын. Рахмат, куттуктайбыз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому депутат Садырбаева Жылдыз Эсенбековнаны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басарынын кызмат ордуна шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши токтом кылат. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 82 беренесинин 4-бөлүгүнө жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 19 беренесине 20 беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык жашыруун добуш берүүнүн натыйжалары боюнча депутат Садырбаева Жылдыз Эсенбековна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басары болуп шайлансын. Урматтуу депутаттар, аталган токтом долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 79, каршы жок, баары 79, катталды 85. Токтом долбоору жактырылды. Урматтуу депутаттар, мурдагы төраганын орун басары Жамиля Кубанычбековнун дагы ишине ийгилик каалайбыз. Жакшы, натыйжалуу иштеп берди. Мындан аркы иштеринде ийгилик болсун. Жылдыз Эсенбековна, келип, ордуңуздан орун алсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер, добуш берип, ишеним артып, колдоп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Терең ыраазычылык билдирем. Жогорку Кеңеш бул коллегиалдуу орган, ошондуктан сиздер менен бирге мыйзамдарга, регламентке таянып, иш алып барганга аракет кылам. Баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат, ишиңизде ийгилик болсун.